Баткен облусунун мурунку прокурору мархум Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектелген Баткен облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын мурунку башчысы Мелис Калыковдун иши бүгүн Ош шаардык сотунда каралды. Сот жабык өтөп, жарыянга жабырлануучулардын жана айыпталуучулардын жакындары катышты. Журналисттер киргизилген жок. Мархум прокурордун жакындары колдоруна Калыков өмүр бою камалсын, соттордон адилет чечим күтөбүз деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп турушту. Бирок маалымат беришкен жок. Aldın alanda Жабырлануучулардын жактоочусу бул окуяда Мелис Калыковдун толук күнөөсү бар деп эсептейт. Ага тиешелүү далилдер да жыйналгандыгын айтты. Окуя болгон жерде только Калыков менен эле Мамажаков болгон. Башка адамдар болгон эмес. Күбө катарда суралбады ал. Күбө катары суралган адамдар бар, алар көрсөтмөнү берген. Именно ошол жерде Калыков эмне кылатканын, сатканчада эмне болгонун көргөн күбөлөр бар, аларга суралган. Чогуу барды, ошого эле күнөө деп биз айта албайбыз ага. Ошол себептен бул кылмышка только бир адамдын тиешеси бар, бул Калыков эмес. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов киши колдуу болуп өткөн жылдын 18 ноябрында тоо арасында табылган. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында. Анын жакындары бул окуяга Калыковдун күнөөсү жок дейт. Мен балама сен мойнуңа ала берсең, биз сени куткарабыз деп айтып атат да. Анан баламдын аркасында мен акмалап жүрсөм, мени орусча билбейт деп айтты. Эшикке кородон чыкканда биз Мелисти кармадык. Орусчалап айтып атат. Мы Мелиса взяли. Теперь можно ехать на трупом деп айтып атат да. Ошол за трупом деп айтып атат да. Ол каяктан билет өлгөнүн. Ушундай күнгө түшүп калганга мен эч күткөн жокмун да, ушунча баламды тарбиялап. Прокурордун өлүмүнө шектелген Мелис Калыковдун жакындарынын айтымында кылмыш иште Калыков кыйноого кабылып ишти мойнуна алган. Ошондуктан адилет чечим чыксын деген жазууларды көтөрүп алышкан. Эки тараптын ортосунда келишпестик да орун алды. Эмне ошо 7 жыл могузду да чогуп камап сурабайт. Ошо 7 жыл могуз биринчи келиш керек. Ошондон кийин өлгөн адам табылат. Бакырасың да бакырбайсыңбы? Бегүнө бирөөдү камап койсо. Жабык эшик артында өткөн соттук жарыяндын жүрүшүндө кийинки соттук отурум 22 майга белгиленди. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.